Достор, жалпыңыздарга салам. Сиздер көрүп жаткан Ойдо подкаст YouTube'дагы сиздер үчүн баарыбыз үчүн керектүү болгон долбоор деп терең ишенебиз. Адаттагыдай бизде маанилүү мейманыбыз бар. Ооба, бүгүн эми мамлекеттик кызматкер катары тааныштыргым келбей эле турат. Кызматтын дагы атагым келбей эле турат. Өзүнүн социалдык баракчасында Кыргызстандын патриоту деп жазылып тургандай эле. Кыргызстандын патриоту, көпчүлүгүнүн көзүнө баягы куруучу эмес, бузуучу, көпчүлүгүнүн көзүнө элдин ачык айткан уулу катары Нурдан Орунтаев бизде конокто. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Программабыздын максаты эркин. Биз сизди эл астындагы саясатчы катары эмес, ушундай Кыргыздын дагы бир патриот уулунун бала чагы жана бала тарбиялоосу кандай болот экен деп кызыгып мына ушул студияга чакырып отурабыз. Сизди инсан катары ачкыбыз келип турат. Анан алгачкы эле суроо, эгерде жашооңузду мындай бурулуштар менен эсептей турган болсок, мына бул жылы мен мындай болуп өзгөрдүм. Ошол бурулуштар менен айтып өтсөңүздөр, мисалы үчүн мынчанчы жылы мындай өзгөрүү болду, мынчанчы жылы мындай трансформация болду деген сыяктуу. Сөз башынан болсун да. Сөздүн башынан баштасак, бурулуштар деп атасыз. Эми бурулуштардын жашоодо ар кандай бурулуштар болот. Анан эми кичинекей кезимден эле ушул бурулуштардын бири болуп, бул ушу Бишкек шаарына көчүп келген чоң бурулуш болду. 2000-жылдары ушул 5-класс болушум керекмин. Ошондо Бишкек шаарына ушу ата-энемдин колуна көчүп келдим. Ага чейин чоң ата чоң энеңизде болдум. Ага чейин чоң апамдын колунда өсүп калдым. Нарын шаарында чоңойдум, эжекелеримдин колунда. Эми бул чак негизинен эле ушу 90-жылдары баарыбызга белгилүү болгондой эле оор жылдар болчу. Анан ошол себептен баягы Карагайсы жакта чоңоюуга дагы баягы турмуш өзүнүн. Нарын шаары болсо криминал менен белгилүү го. Эми ар кандай. Ал жака да кайтып барабыз, урмат. Макул. Шашпаңыз, ашыкпаңыз. Бишкек шаарына келдим. Бишкек шаарындагы номер 39 Бектурсун Алымов атындагы мектеп гимназиясына ошол жака окууга кирип, ошол мектепти аяктадым 1-классты. Андан кийин бир чоң бурулуш болуп, бул Ички иштер академиясына тапшырган. Аяктан ошол жерден эле ошол тапшырган жылдан баштап дагы бир чоң бурулуш болду. Бул Россия Федерациясынын Волгоград шаарына окууга тапшырган. Аякта окудум 5 жыл. Андан кийин окууну бүтүп келгенден кийин эми ошол өз кесибим менен иштейм деп Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгында тергөөчү болуп иштедим. Бул дагы бир ушул мен түптөлүшүмө өзүмдүн инсан катары мындайча айтканда тарбия алышыма чоң бурулуштун бири болуп, ушул кесип менен иштеп баштаганым болду. Бул кесип да өзүнчө бир ардактуу кесип, бул тергөөчү кесиби. Ошол тергөөчү менен иштеп атып, көп жылга чейин ушул 10 жылга жакын тергөөчү болуп иштедим. 10 жылдан ашык. Ар кандай кызматтарда иштедим, ар кайсы рогдуларда иштедим, Чүйдө көп иштедим, мындайча айтканда, ушу Беловодскийде иштедим, Сокулукта иштедим. Андан кийин ушул Ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматында иштедим. Ал жакта начальниктин орун басарына чейин жеттим. Өзүмдүн мындайча айтканда өзүмдүн бир кичинекей достиженияларым бар. Бул достижениялардын бири болуп ушул жаш кезим менен баягы рекорд коюп келдим, ушу жетекчилик кызматта. 32 жашымда ушу тергөө башкармалыгынын орун басары болуп иштедим. Андан кийин 34 жашымда, ушу 34 деп баягы элдин оозунда көп калып калдым. Ушу 34 жашымда Бишкек шаарынын мэринин орун басары болдум. Революционер болуп кеттиңиз. Анан 35 жашымда ушул мамлекеттик курулуш агенттигин жетектедим. Ушул 3 кичинекей мен өзүмдүн бир жетишкендигим бар. Дагы бир жетишкендик деп да эсептесек болот. Жашыма карабастан ушу жетекчилик тарабынан ушундай чоң кызматтарды мага доверять этип, ошону аркалап ошол кызматтарда иштеп келгениме баягы өзүм сыймыктанам. Ички иштер системасында иштеп ошол жакты тандоого эмне себеп болду? Себептердин бири болуп ушул кичинекей кезинде ушу 4-класс белем же 3-класс белем, анда бир эми айылдабыз да. Айылда анан жанагы черно-белый телевизорлор бар эле.
плоскоупсы менен которгончу каналдарда. Эсептик. Ошол кездерде бир жакшы бир сериал бар эле. Бул Италиянын сериалы Спрут деген. Ошол сериал чоң таасир эткен. Ошо Спруттай болуп, баягы мындай комиссар Катанидей болуп, тергөөчү болом, детектив болом деген мечтам бар эле. Ошол мечтама да жеттим десем болот. Анан окууну бүткөндө, ушул мектепти бүткөндө дароо эле ушул Ички иштер академиясына тапшырдым. Аяктан тапшырганда дагы ушул бир эми атын айтып бериш керек. Ошол учурда бир начальник ФХО деген бар эле, Саралаев деген киши. Калп айтпасам, ошол киши эми жөн эле коридордон ушу көрүп калып эле, сен жүрсөң деп эле жетилеп барып ушул тестке тапшыртып көргөн да, Россиягачы. Россияга тестке тапшырдым, ошо тесттен өтүп кетип эле бюджетке тиги Волгоград шаарына окууга өтүп кеткем. Эми бул билбейм, ушул кишини деле эми көрсөм колун кармап баягы бир сыйымды көрсөтөт элем, бирок эми чынын айтканда таппай калдым. Эгер болсо Тергөөчүсү издеп таппай оңой эле го. Мүмкүн бул подкасттан кийин көрүп калса кайрылып койсо болот. Ошо кайрылса деле баягы ошо кишиге бир ыраазычылыгымды айткым келет да. Ошо киши баягы түрткү болуп эле, анан ошо Россияга тапшырып, ошо Россия Федерациясынын Волгоград шаарында 5 жыл окудум. Ал жактан дагы көптөгөн досторду таптым. Бүгүнкү күнгө чейин ошо сүйлөшөбүз. Ал жактан ушул ар кайсы өлкөлөрдөн келген досторум бар. Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, ошондой эле Белоруссиядан, Монголиядан, эми да көптөгөн өлкөлөрдөн ошо келген досторум бар эле. Ошолор менен бүгүнкү күнгө чейин сүйлөшүп, катышканга аракет кылабыз. Органдардан кантип мэрияга келип калдыңыз? Кайсы шамал менен? Мен дагы айтайын дедим эле, мисалы генерал болууну кыялданбаган баягы солдат болбосо керек да. Анан сиз ошого акырындап кадамдап бара жатып туруп эле анан жарым жолдон туура эмес, туурабы же туура эмеспи, бир жака буруп кеттиңиз да. Анан мамлекеттин жумуш тарапка кандайча болуп кетти? Эми бул 2000 калп айтпасам ушул 2021 жыл беле. Нет, 2022 жылдын башы болчу. Ошо январь айы болчу. Ошол учурда мен эми январь айында баягы тынч да, жумуш жок. Ошо отпускага чыгайын деп жүргөм. Анан мага ушул Бишкек шаарынын мэрі урматтуу Айбек Жанышбекович өзү чалып калды. Нурдан деген сенсиң? Мен десем ушу келип кетчи деди. Анан барсам, эми ал учурда кичине баягы кадр маселеси аябай оор турган. Анан ошол киши айтып калды, мэрияга келип иштепи. Ошол жактан департаментте ушу башкар. Анан мен ойлонуп көрөйүн дедим, ойлондум, 2 күн ойлондум, 3 күн ойлондум, анан эми милициядан деле чын айтканда көптү көрдүк. Анан баягы бирөө айтып калды эле. Канча жыл иштедиңиз? 10 жылдан ашык иштедим. Мейлим байкап көрөйүн, эси жок, кайра келем деп ошо жетекчилик менен да сүйлөшсөм барып көр деди. Макул деп бардык. Ошо мүлктү башкаруу департаменти жаңы түзүлгөн экен мэриянын алдында. Ошо департаментке директор болду. Ал жакта жарым жылда иштедим. Жарым жылдан кийин анан ушул вице-мэрликке баягы сунуштады. Анан ошо менен вице-мэр болуп калдым. Кандай сыр бар сизде ушундай мындай арыштап аттап барып эле тез эле ушундай кызматтарга отуруп калуунун сыры эмнеде? Эми бул нерсени мен ойлойм, ушул ар бир биздин жаран болобу, биздин мекендештер болобу, ар бир жаран ошого жетишкенге аракет кылыш керек да. Бул биринчиден. Аракеттен мурун дилиңди таза кылып, ушу мамлекет үчүн кызмат кылам деп, ушу эмгегимди арнайым десең, ошо Кудай таалам жеткирип коет экен. Анан эми Кудай таалам деле, Алла таала дагы ушундай бир жакшы нерселерге жеткирет экен. Ушул 2021 жылдын ушул где-то бир калп айтпасам жайларынан баштап, ошо 2022 жылдын жаз айларына чейин бир жанагы Казак Республикасынын бир сериалы чыгып аткан Саке деген. Анан ошо Сакени көрүп, анан тиги милицияда иштеген досторума деле айтып койчумун, тамашалап, же билең карачы, монун ордунда болсом мен мындай кылмакмын, же монун ордунда болсом мен тигиндей кылмакмын депчи. Анан эми ошо тилекти Алла таалам ушундай буйруп коет экен. Ошол калыпсың мына. Ошо сурап калыпсың мына кейде ошону деп окшойт да.
Анан ошол кызматта вице мэрлик кызматта эмнеге сыймыктанасыз, эмнеге өкүнөсүз? Барбы ошондой себеби? Эми Ар өкүнө кимдин турчу эч нерсе жок. Мгм. Ачыгын айтыш керек. Сыймыктана турчу дагы эми көп нерселер бар. Ошол эле мынакей биздин кичинекей мамлекетибиздин борбору болгон Бишкек шаарында болгон салымдарым боюнча ошолор менен сыймыктанам. Кичинекей бурч болсо да ошону оңдодум деп сыймыктанам. Кичинекей бир көчөсүн баягы келбетин түздөдүм деп ошого сыймыктанам. Колуман келген ушул жумушумду аркалап эми мунун баарын мен өзүм баа берген туура эмес болуп калат. Муну биринчиден биздин Бишкек шаарынын тургундары баа бериш керек жана ошондой эле жетекчилик баа бериш керек. Кандайдыр бир кыйын кылдым же жакшы кылдым деп эми мактана турган бул эми туура эмес болуп калат го дейм. Бирок сыймыктанганым ошол кишилер менен иштеп, ушу Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна бир кичинекей бир салымымды коштум деп сыймыктана алам. Сиз баягы бүлүндүрүп, сындырып, бузуп жаткан учурда канчалаган ойлор, пикирлер айтылды да. Анан ошого кандай бир чечкиндүүлүк сезимдер менен бардыңыз, болбосо канчалаган ресторан, канчалаган мисалы дүкөндөр, анын баардыгы кимдир бирөөнүкү. Сиз бара калып эле аны баягы жаңылап, түздөп, оңуого кадам таштоого кандай түрткү берди сизге? Эми түрткүлөрдүн бири болуп ошол кандай десем, ар бир нерсенин өзүнүн келбети бар. Мисалга айталы, мынакей ошол эле колубузда турган буюмдардын өзүнүн келбети бар. Жана ошондой эле Бишкек шаарынын мындайча айтканда көчөлөрүнүн өзүнүн келбети болуш керек. Анан ошол келбетке туура келген мындайча айтканда адам катарында эле ошол кийинсең өзүңдүн көркүң чыгат да, кандай жакшы кийинсең, туурабы? Ошол Бишкек шаарынын келбети ушул эле биздин шаарынын кийими болуп, ошол эле биздин имараттар, ошондой эле тазалыгы, ошондой эле мындайча айтканда кандайдыр бир системалары. Ошонун баары бул шаардын системасы. Ошо шаардын кийими деп мындай жалпак тил менен айтсак болот. Анан ошо кийимди деле эми туура кийиш керек да. Анан чапанды биринчи кийип анан үстүнөн мындайча айтканда ички кийимди кийген болбойт да. Ошонун баарын туура ирети менен кылсак, ар бир нерсенин өзүнүн келбети чыгат деп мен ойлойм. Мисалга айта кетсек, ошол имараттар. Эми жакшынакай имараттарыбыз бар. Ушул Союз учурунда курулган, Союзга чейин курулган имараттарыбыз бар. Союздан кийин ушул эгемендүүлүктү алгандан кийин курулган имараттарыбыз бар. Ал ар бир нерсе өзүнүн келбети болуш керек. Анан эми баарын эле оңдоп түздөөгө эми конечно күч жетпейт, бирок ошого аракет кылып, ошол тегиздеп, мындайча айтканда чачын алып, кашын терип дегендей, ошонун баарын иретине келтирип койсок, ошол имараттын дагы бир өзүнүн келбети чыгат да. Ошол көчөнүн дагы өзүнүн келбети чыгып, сулуулугу ачылат. Анан көрөпай шөрөпай кылып ар кайсынын баарын кое берсек, пристройканын баарын кура берсек, анда биз мындайча айтканда эми кандайдыр бир өзүбүзгө эле өзүбүз тоскоолдук кылып, өзүбүздүн сулуулугубузду жоготобуз деп ойлойм да. Анан менин жеке оюм бул ошол пристройкаларды көп алдык. Жанагындай входной группалар деп коет. Ооба. Сиздер ошол шаарды иретке келтирүү дымагыңызды көбү колдосо, кээ бири капа болду. Анан кээ бири аша чапкандык катары көрдү. Мисалы үчүн жанагы латынча эмес болуш керек, кириллица менен жазылыш керек деген. Ошого кандай өзүңүз баа бересиз, кандай түшүндүрө аласыз? Мисалы үчүн проспект Манастагы. Кириллица боюнча жазылган, жанагы мен айтып кеткендей эле, бул дагы биздин мамлекеттик органдар арасында да талкуу болгон, ошондой эле жогорку кеңеште да талкуу болгон. Эми ачыгын айтыш керек, өзүбүздүн жакшынакай тилибиз болгондон кийин, өзүбүздүн алфавитибиз болгондон кийин мунун баарын сыйлай билишибиз керек да биринчиден. Бренд болсочу. Эгер бренд болсо, мисалга айталы, мынакей брендтерден, мировой брендтерди алалы. Coca-Cola, я не знаю, Microsoft и так далее, да. Эми ошолорду алсак, эми булар өзүнүн сертифицированный, өзлөрүнүн баягы мындайча айтканда брендтери бар. Бул брендти эч ким көчүрүүгө уруксаты жок. Ошондой эле бул брендти башка нерсеге уйкаштырып колдонгонго да эч кимдин уруксаты жок. Муну биз азыр туура эмес колдонуп алсак, бизди эртең сотко берет. Бренд кылгым келип атабы, бизде жакшынакай өзүбүздүн органдарыбыз бар, тийиштүү. Ошол органдарга кайрылып,
ошол жактан сертификатын алып анан колдон, пожалуйста, эч ким запрещать этпейт. Анан эле көчөдөн кетип баратып эле мынакей мен сиздерге бир мисал катары айталы. Эми кандай десем, башка брендтердин эмблемасын алып туруп өзүбүзгө уйгаштырып, башка нерсени бир трансформированный, мындайча айтканда, бир башка непонятный тил менен ошону жазып алып атабыз. Бул бизге эле залакас тиет. Эртең эле биздин келечек муундарыбыз ошону көрүп туруп, ошо мээсине сиңет дагы, айтат, мен ушундай тил менен сүйлөйм десе кантебиз? Анда тилибизди жоготуп коебуз. Андан тышкары айта кетчү нерсе, ошол тил маселеси болот. Мынакей тил маселеси боюнча бүгүнкү күндө кыргыз тили кандай оор абалда турат. Анын баарын мойнубузга алышыбыз керекпиз. Бул тилди биз сактап калбасак, эртең кеч болуп калат. Эртең хорошо биздин поколение кыргызча сүйлөсүн. Мынакей мисалга айталы, көбүбүздүн балдарыбыз азыр кыргызча түшүнбөй атат, сүйлөмөк турсун. Сиздин балдарыңызчы? Менин балдарым, мен мойнума алам. Мынакей мен ушу мэрияга келгичекти мен дагы бул нерсени кийин түшүндүм. Менин кызым дагы орус мектепте окуучу. Азыркы күндө кыргыз мектепте окуйт. Кыргызчасы кантип калды? Кыйналган жокпу ал күн? Эми кичине кыйналды, бирок азыркы учурда кыргызча жашынакай сүйлөп, уже өзүнүн эне тилине мындай көнө баштады. Көнүп, кыргызча мындай мурункудай орусча айтып түшүндүрбөй, азыр кыргызча айтып түшүндүрөбүз. Мунун баарына жеткиликтүү кылып, мынакей өзүмдүн уулума дагы мынакей тарбия бергенге аракет кылам. Ошол элементарно биздин мамлекеттик гимнибиз бир жерден чыгып кала турган болсо, ордунан туруп, колун төшүнө коюп, ошол гимн бүткүчөктү кыймылдабай турганга да ошого аракет кылабыз. Мынакей мисалга айтайын, ушуну кичинекей кезинен эле мен аракет кылып ушуну неме кылып келгем. Өзүмдүн эле социалдык тармактарымда көргөм, Жантай деген уулуңуз бар. Аватаркамда деле турат ошол уулум. Ошол кичинекей кезинде жанагы аватарканын WhatsApp'ымда турган сүрөтү ушул, мен калп айтпасам, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жаңы президенттикке келгенде ошондо коюлган. Ошондо тартылган. Анда соскаты сурап жүрчү, эми азыр 5-ке чыгып калды. Ошондон бери үйрөткөнгө аракет кылыш керек. Анан биздин мамлекеттүүлүгүбүз түптөлөт, мамлекеттүүлүгүбүз күчөйт. Ошондой эле эне тилибиз дагы мындайча айтканда унутулбайт. Мунун дагы мындай сыймыктана турчу жана сактай турчу дагы бир чоң маселеси бар. Биз ошону туура түшүнүшүбүз керекпиз. Ал эми жанагы башына келсек, көчөдөгү эми алып таштаган Беладжо кафеси боюнча, эми Беладжо кафеси дагы эми чынын айтканда аша чапкан. Ооба. Мен канча кандай кызматта болбосом дагы, канча баягы нерсеге көп көз жумбасам дагы, бирок эне тилиме асылган нерсени мен эч качан мындайча айтканда кечиргис мындай нерсеге өзүмө кабыл алам. Мен ушул колуман келишинче ушу кыргыз тилине эч кимди асылтып баягы шылдыңдоого баягы жол бербегенге аракетимди көрөм. Муну да туура түшүнүш керек. Эң туура бул видеоролик боюнча мен да коюмду билдиргем. Көрсөңүз керек, көргөн керексиз. Кыргыз байлар келгенде кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз деген сыяктуу. Демек сен кыргыз тилинде сүйлөсөң, сен кыргызбайсың, сенин билим деңгээлиң сенин башкаларга салыштырмалуу төмөн дегенди билдирген видеоролик болчу. Видеоролик болчу, а бул мындай аракет мындай өч алуу сыяктуу, бир аз эмоцияга берилүү сыяктуу сезилди. Жок, бул жерде өч алуу эмес. Өч алуу болсо биз анда башкача кылмакпыз. Анда биз башка кафелердин баардыгын бириктирип туруп, ошол Беладжонун сет да булчу. Анда баардыгын алып таштабайт белек. Бул жөн эле мындайча айтканда ошол тилге болгон мамилесинин мамлекет тарабынан бул контролдо турат. Мамлекет тарабынан бул нерсе унутулбайт, кечирилбейт деген нерсени мындайча коюу максатында, эскертип коюу максатында эле. Ага чейин биз башка деле эми өзүбүздүн брендтерибизди, өзүбүздүн ишкерлерибизди деле баягы колдоонго аракетибизди көрөбүз. Муну дагы мойнубузга алышыбыз керекпиз. Өнүксүн. Бирок кичинекей эле жери ошол эле кафени мындайча айтканда бүгүнкү күндө мен ишендире алам, менюсунан бери бүгүнкү күндө кыргызчага өттү. Өзүнүн жыйынтыгын берип атат. Демек, жыйынтыгын берет. Эң туура. Жана программабыздын башында айтпадык, Нурдан мырзаны саясатчы катары эмес, инсан катары көргүбүз келет депчи. Инсан катары көргүбүз келсек, анан баягы үй бүлөсүнө, кайсыл жакта өскөн, өзүнүн балалыгына бир сапар тартып көрсөк кандай болот? Эми балалык жөнүндө айта кетсек, балалыгым ушул Нарын областынын Кочкор районунда өткөн. Эми ал учур кичине баягы 90-жылдар болуп, кичине оорураак.
маал болчу бүгүнкү күндө. аты негиз Бишкекте турчу, сиз чоң Эми калдыңыз. ата эне боюнча дагы кичине баягы өзүнүн маселеси бар. Чоң энемдин колунда чоңоюп калдым кичинекей кезимде. Андан кийин ушу Бишкек шаарына көчүп келдим, жана айткандай эле 5-класс, то есть 2000-жылдары ушу 5-класс болуп калдым эле. Бишкек шаарында чоңойдум, ушу 7-Кичи районунда. Асанбай Кичи районунда досторум көп болчу, ошол жака көп барчумун. 6-Кичи районунда менин мектебим болчу, 39 мектеп. Ошол жакта билим алдым. Эми бала чак кезде айта кетсек, эми бала чак деле чын айтканда ал учур кичине оорураак болуп, ушул бала чакка деле мындай Эмнеси менен оор болдум? Биз ошону билгибиз келет. Эл мүмкүн бул элдин баарын эле ушундай бузуп эме кылып атат, демек бул байдын баласыбы же кимдин баласы, кандай кимге ишенип жасап атат, артында ким бар деген нерсени бүгүн айтпай койсок эл бизди кечирбейт да. Эми менин ата энем жөнөкөй жарандар. Эч кандай баягы чоң кызматта иштеген эмес. Чоң бизнестери жок. Мынакей бала чагым жөнүндө айтсам, ошо атам ушул 96-жылдардан баштап жанакы Россия Федерациясына жана челночный товар ташып, ошондой менен иштеген киши. Андан мурун стройкада иштеген киши. Мындай эч мындай бирөөнүн кандай десем чоң кызматта турган жери жок. Жөнөкөй адам. Мамам дагы ошондой, апам. Ал дагы ошондой чогуу ушундай бизнес кылышып, баягы мындай кичинекей жандардын бакканга аракетин көргөн. Эми ошол учурда биз мен ошо айыл жергесинде чоңоюп калдым. Эң оору болуп ошол бала чагымда ошо ата энемди көрбөгөн оору болду. Себеби анда мындай бүгүнкү күндө технология жок, связь деген жок, байланыш жок, WhatsApp, видеовызов деген жок. Анан бир келсе, ушу бир жылда бир келчү. Келгенде дагы бир 3-4 күнгө келет. Бишкектен. Жок, айылгачы. Айылга. Бир жылда бир келип кетет, бүттү. Ошондон кайра Россияга кетишет. Анан сен болсоң кыласың ошол жакта. Бир сыйра кийинтип кетет. Анан ушул эсимден кетпейт. Эми анда товар дагы жок. Акча тартыш. Анан ошол кезде жаңы Кытайдын мындайча айтканда товарлары келип, ушу кийимдери келе баштаган учур экен. Ушу кайсы жыл экенин билбейм. Ушул 97би, 98би ушундай жыл болчу. Ошо айыл жергесинде биздин кошуналарыбыз бар эле. Ошо кошуналарыбыз баягы баласынын мындай эски жана Кытайдан жасалган бир жана кеда деп коет. Ошо кедасын ыргытыптыр да. Анан мен ошону ыргытып ийгенин көрүп, ушу кечке чейин күтүп, мени көрбөсүн депчи. Ошону мени көрбөсүн деп, ошол кеданы эч ким ит көтөрүп кетпесин деп, ошо кеданы кечке күттүм да, кеч кирсин депчи. Анан кечинде алып, ошол кеданы караңгыда барып алып, ошо суу акчы үйдүн жанына, ошо сууга барып жууп, сыртын жууп, ушуну кийгем да өзүмчү. Анткени себеби ушу бутумда чына ошо шлёпка деп коет баягы Кытайдын шлёпкасы, ошол мындай таманы жугарып кеткен эле да. Ошону кийип алып, ушундай бир сүйүнгөнүмдү билем да. Ошо сүйүнүп, анан үйгө келип, 1 саат өтпөй эле 1 сааттан кийин ушу үйгө папам келген да. Папам келип, анда эми ошо кийим-сийимдердин баарын алып келип, ошо кийинтип, анан ошол эмнегедир ошол эсимден кетпейт. Ушундай баягы көбөдөн сактап алгам, ушундай дагы жашоо турмушту өткөрдүм деп. Андан кийин эми Кудайга шүгүр, ошо 5-класс кезимден баштап Бишкек шаарында чоңойдум, уже ата энем үйлүү жайлуу болуп, болду. Анан ошо менен баягы мындайча айтканда жакшынакай жашоо сүрүп, кийин окууга тапшырдым. Андан кийинкиси баягы жеңил болду. Андан тышкары айта кетчү нерсе дагы бир ошо бала чагымдын оор нерселери болуп, ошо ата энемдин ажырашканы болду. Бул 96-97 жылы ажырашты. Экөө 2 турмуш куруп, анан мен өзүмдү бай киши деймин. Менин 3 апам бар деп коем. Мени баккан биринчи мени төрөгөн өз энем, мени баккан чоң энем жана мага тарбия берген экинчи апам. Анан ушул өзүм бай киши деймин, ушул даңа мындайча айтканда сыймыктануу менен айтыш керек экендигин кийин түшүндүм. Буга көпкө айтпай жүрчүмүн. Азыркы учурда мынакей ошону ачык айтып,
ошол апаларымды мындайча айтканда сыйлап өзүлөрүнүн баягы берген тарбияларына ыраазычылык айткым келет. Андан тышкары ушул жашоодо эң оор нерсе болуп ушул өз энемдин мындайча айтканда 2000-жылы каза болуп калганы болду. Анда мен Россия Федерациясында окууда болчумун. Бул ошол мындайча айтканда жашоодогу бир оор нерселердин моменттери болду деп койсом болот. А в целом негизи эле баардыгын бир алганда жашоо турмуш баардык өз ордуна коюп, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр жашаган үйүм бар, самое главное. Бала чакам бар, үй бүлөм бар. Элге кызматымды көрсөтчү мындайча айтканда жумушум бар. Ошого Кудайга шүгүрчүлүк кылам миң мертебе. Мен баардыгы биз планировать эткенбиз, бирок Кудай таалам өзү ордуна коет. Ошол себептен только баягы Кудайга шүгүрчүлүгүбүздү айтып жашаганга аракет кылдым деп көрөм. кээде дефицитный прогресстин ачкычы болуп кетсе, бир нерсе жетпей жатса ошого жетишим керек деп өзүңө план коюп, мындай айтып коесуздарбы, кийимге зар, тамак жетишпеген маалда биз өскөнбүз деп. Анан ошон үчүн бизде деген мотивация дагы көп болот. Азыр болсо сиздерде мисалы үчүн бардар турмушта уул кызыңыз чоңоюп жатат. Анан кийин Брюс Линин айтканы бар го, эме сиздер ата энеңиздерге сатып сиздер балалыкта жетпей калган нерсени балаңыздарга бербегиле, ага билим көбүрөөк бергиле, себеби билим калат, а буюмдар эскирип жоголот деген сыяктуу. Туптуура айтасыз. Бүгүнкү күндө да ошол мен өзүм балдарыма дагы татыктуу билим берүүгө да аракетимди көрүп атам. Кызымды да ошол кыргыз мектебине берген. Жакшы окуйт. Уулум болсо эми кичирээк, азыркы учурда бала бакчага барат. Мамлекеттик? Жок, частныйга алып барам. Себеби келинчегимдин баягы жумушу дагы ошол графикке туура келсин деп. Анын үстүнө дагы эми чынын айтканда баары эле айта берчү, өзүң мэрияда иштесең, балаңды бекер бала бакчага киргизип койбойсуң депчи. Эми мындай да өзүбүздөн баштабасак, анда башка бирөөдөн сураш туура эмес болуп калат. Мен ошо мамлекеттик кызматкер болсом дагы ошол өзүбүздүн семейный бюджетибиз жетип аткандан кийин балабызды ошо частный детский садикке берип, ошол менин балам бара турчу орунду башка үй бүлөгө берсем туура болот го деп баягы өзүмө да мындай айтууга даражам мындайча айтканда айта алам десем болот. Ушул жерден суроо баса, бизде мамлекетибизде менин оюмча мектеп жетишпейт, бала бакча жетишпейт. Кыргыз тилиндеги бала бакча дээрлик жок го эсе, ашып кетсе ончакты. Кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилеби негизи? Мисалы үчүн адамдар акчасы болсо тойкана ачат, дагы бир бизнес центр ачат, балким бала бакча ачкысы келгендерге билбейм, мындай жер кыргыз тилинде кыргыз тилинде бала бакча же мектеп ачайын десе ошолорго салым же болбосо кел кызматташабы деген сыяктуу бир демилгелер байкалабы, сиздер тараптан болобу, күтсөк болобу деген суроо. Эми мындай кылыш керек. Бул жерде бир өтө мындайча орусча айтканда тонкая грань есть. Бүгүнкү күндө айыл жергесинде биздин балдарыбыз мынакей бала бакчага барса да кыргыз бала бакчага барат. Бирок ошол эле учурда ал балдар мындайча айтканда орусчаны жакшы билбей калып атат. Ал эми Бишкек шаары ушул шаарларында, чоң шаарларда орусчаны билет да кыргызчаны билбей калып атат. Биз бүгүнкү күндө ошол мындайча айтканда теңсиздикти мындай туура ордуна салууга аракетибизди көрүшүбүз керекпиз. Бул жеке эле ушул мамлекеттин милдети эмес, бул деген баардыгыбыздын ушу Кыргызстанда болгон жарандардын милдети. Ошол эле мынакей бала бакчалар боюнча бүгүнкү күндө мен билгендим мамлекет тарабынан чоң преференциялар берилген жеке бала бакча ачууга. Эч кандай баягы мурункудай толгон токой документти чогултпайт. Эч кандай мынакей мен билгенден ушул налогтун дагы бошотулган. Муну биз ошол Минобразование туура маалыматты берет деп ойлойм, бирок ошого жараша дагы мен өзүмдүн билген маалыматымды айта кетейин. Ошол себептен бала бакча ачам, ушул жеке бала бакча ачып иштетем десе чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ал шартты билген адамдар ошо бала бакча менен көп иштегендер бар.
Андан тышкары мектептер боюнча дагы мынакей бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул жеке мектептерди ачууга дагы чоң салымын көрүп берип атат. Жер десе жерин бергенге чейин барат. Ошондой эле баягы жанагындай эле мен айткандай преференциялар менен бошотулат. Налогтон бошотулат, кандайдыр бир дагы башка төлөмдөрдөн бошотулат, проверкалардан бошотулат. Мунун баарын азыр айтып отурсак, чынын айтканда көп болуп кетет. Мунун баарын сиздерден суранат элем. Ушул билим берүү министрлигинен дагы ошо маалыматты алсаңыздар, алып ошону биздин элдерге да жеткирип койсоңуздар, жана ошондой эле биздин мынакей сиздердин программаңарды мындайча айтканда биздин жаш поколение көрөт. Ошо жаш поколениега да мындай чоң маалымат болуп берет эле деп ойлойм да. Буюрса. Ишкерлердин кулагына күмүш сырга. Ооба. Бала бакча ачам десеңиздер, мектеп ачам десеңиздер, жеңилдиктер каралган. Бирок ошол эле маалда биздин сурообуз кыргыз тилиндеги мектеп же кыргыз тилиндеги бала бакча ачылса кошумча артыкчылык каралганбы, жокпу? Негизи ошондой демилгелер барбы, жокпу деген суроо. Кошумча артыкчылыктардан чынын айтыш керек. Себеби сиз тилге күйгөн инсан катары, патриот инсан катары ушундай демилгелерди караштырып атасыздар. Кошумча артыкчылыктар кандай артыкчылыктар бар экенин мен билбейм. Муну билим берүү министрлиги туура маалымат берет го дейм. Именно баягы кыргыз тили боюнча. Бирок жалпы эле ушул билим берүү системасында курулуп аткан объектилердин санын айта кетсек, акыркы 3 жылда 2023, 22, 21 жылдары баардыгы биригип ушул бүгүнкү күндөгү баягы салыштырып айтып кетсек, мурунку жылдарга караганда рекорддук көрсөткүчтөргө жеттик. 2022 жылы 105 мектеп бүттү курулушу. Бул эмне деген акча, чоң акча. Мындай мектептерге басым эч качан жасалган эмес. Жана ошол биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, ошондой эле өкмөт башчыбыздын Акылбек Үсөнбековичтин тапшырмаларына ылайык ушул жакынкы 2-3 жылда мектеп деген маселени толук жабуу. Жана азыркы учурда дагы биз канча деген мектептерди куруп атабыз. Мунун баары четинен ачылыштарын көрө баштайсыздар, Кудай буйрса. Мектеп азыркы күндө аябай көп курулуп атат. Мунун баарын жаңылыктар дагы биздин интернет порталыбыз, ошондой эле жаңылык чыгарган мекемелерибиз дагы кичине мындай башкача руслага кирип кетип атат да. Жакшы нерсени бүгүнкү күндө айтып даңазалап ушу элге жеткириш кыйын болуп калды. Жаман нерсе айтсаң, Буссаңыз, сындырсаңыз тез эле жетип калат. Сразу тез эле жетет. Эмне үчүн биз мынакей мен көп убактымды ушу командировкаларда жүрөм да. Ушу мектептерди кыдырам, салынып аткан объектилерди кыдырам. Ал боюнча бир дагы маалымат жок. Биз чыгарабыз, бирок маалымат жок. Ал мынакей бүгүн барып кичинекей бир немени мыйзамсыз курулушту ошо бузушун барып контролдоп коеюн десем, ошол жакта журналисттердин көбү ошол жакта жүрөт. Бул кандай десем, бул ошол бизге мамлекетибизде болуп аткан маалыматты жеткирүү дагы бүгүнкү күндө чоң маселе болуп калды. Бул жерде дагы журналисттерди күнөөлөбөшүбүз керекпиз. Биздин калкыбыз бүгүнкү күндө ошого суроо талап көп болуп калды. Бирок эмне болгон күндө дагы тилекке каршы, мисалы үчүн мен кичинекей кыздарым бар, аларды бала бакчага берейин десем, ашып кетсе 10 чакты кыргыз тилиндеги бала бакча бар, бирок арасында дагы тыңыраагы 1-2 эле да. Шарттары да жакшы эмес. Жеке. Кыскасы Кудай буйрса дейли, четинен баардыгын оңдогонго аракет кылабыз. Убакыт. Тилди дагы ошо биз өзүбүздөн баштасак, кийинки поколенияларыбызга дагы мындайча айтканда биз ошону туура жеткизип, жакшы кыргыз тилин өткөрүп беребиз деп ишендире алам. Жакшы, ар бирибиз өзүбүздөн, анан өзүбүздүн жаныбыздагы курчап турган айлана чөйрөдөн, анан сиздерге окшогон үй бүлөлүүлөр бала чакаларын мына ушундай кыргыз тилин сүйлөө, бул чындыгында эле кыргыз бай эмессиң деген түшүнүк келе турган болсо, бул маселе ордуна келет болуш керек деп ойлойм да. Негизи эле мына ушул күндө сиздин айтып жогоруда эфир башталар алдында айттыңыз, системаны бир ордуна келтириш керек депчи. Атамырлашып кеткен системаны сиз жалгыз бардыгына мындай бутуңуз колуңуз жетеби? Ошол мамлекеттик курулуш агенттигиндеги системаны айта кетсек, бүгүнкү күндө мен ошол системага жооп бере алам. Бүгүнкү күндө биз ошол тамырлашып кеткен системаны четинен, мындайча айтканда, ошо тамырын бирден суруп, бирден тазалап, өзөгүн чыгарып, мындайча айтканда, ошол системаны кайра өзүнүн нугуна келтирүү жумуштары жүрүп атат.
Кудайым буйруса биз жакын арада дагы бул жаңы жоболорду да киргизебиз. Ошол жоболор кирсе, бул системаны биз өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жетет деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө биз ушу мамлекеттик курулуш агенттигинде иштеп аткан командабыздын дээрлик 99%, 99% ушул биз курактуу эле жаш балдар. Анткени департаменттердин дагы начальниктери ушу жаш жаңы келген кадрлар, ошондой эле мурунку система менен аралашпаган кадрлар. Биз ошого басым жасап, ошонун аркасы менен мынакей четинен акырындан жылдырып келатабыз. Ачыгын айтайын, бул нерсе аябай оор нерсе, бирок Кудай буйруса аягына чыгарабыз. Сиздин аягына чыгарарыңызга биз эч кандай шегибиз жок. Негизи мына ушул мүнөттөрдө сөзсүз өзүңүз жалгыз болбошуңуз керек деп ойлойм да. Сизге мындай Нурдан, сенин колуңан келет, сени алдыга деп турган кимдин күчү бар? Мени алдыга сүрөп турган бул биринчиден менин үй бүлөм, менин келинчегим. Ушул мени ар дайым алдыга сүрөйт. Кандай кызматта болбосом же кандай мындайчы оорчулукта болбосом дагы ушул жан тартып мага күйгөн ушул келинчегим бар. Муну мен сыймыктанам. Бирок баягы өзүнүн коопсуздугу үчүн, ушундай үй бүлөмдүн коопсуздугу үчүн булардын атын атабай эле коеюн, бирок баягы билчү жарандар билет. Ошол келинчегим мени алдыга сүрөп, ар дайым мага жардам берген ошол. Андан тышкары ушул ата энем. Эми кыскача ошолор да. Башка деле мындай Күчтөр жок, сырдуу, Биз эми күчтөр жок. туруктуулук болсо дейбиз, бирок тилекке каршы мэрлер, министрлер, анан мамлекеттик кызматтагылар аябай тез алмашат. Анан кийин сиздер эми пландар көп болушу мүмкүн, бирок ошол кызмат мөөнөтү кыска болуп калган үчүн пландардын көбү ишке ашпай калат. Анан жаңы метла метет по-своему дегендей жаңы жетекчи келет дагы таптакыр башкача болуп кетет, анан жумуштар аягына чыкпай калат. Бул көйгөйлөрдүн бири эмеспи? Сиз мисалы үчүн вице-мэрлик кызматтан өзүңүз калуңуз менен кеттиңизби, мэрияга кайтып келесизби, мэр болуп келесизби балким? Билбейм. Эми ушу вице-мэрлик кызматта мен кыска мөөнөт иштедим. Өтө да. Өтө эле кыска мөөнөт, ушу 1 жыл 2 айбы ушундай эле иштедим болгону. Бирок ошол азыркы учурда отурган кызматым бул вице-мэрликтен өйдө турган кызмат. Ошол вице-мэрлик болуп, ошол Бишкек шаарынын эле маселесин чечсем, жана болуп аткан маселелер бүгүнкү күндө республика боюнча мага ошондой эле маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жана ошону чечкенге да биз аракетибизди көрүп атабыз. Мисалга айталы, мынакей ошол эле районный центрлар. Ар бир райондун өзүнүн районный центри айылы болот, же шаары болот. Эми ар бир жакка барсак эле баарын көрүп атпайбызбы, кандай абалда турган. Ошонун баарын эми мынакей бүгүнкү күндө четинен тазалап акырындан жумуштарын кылып атабыз. Кудай буйруса мынакей күн жылыды, эми жумуштар жакшы жумуштар башталат. Эми алыс жактарды айтпай эле коелу, бирок кошуна ошол Ташкент, Жобус, Алматы сыяктуу шаарларга барсаң көзүң уялып, кээде биресе алардын ийгилигине сүйүнсөң, биресе бизде эмне өзгөрүү жок, ай деп тешик жолдорду эстеп, анан кийин жанагындай хаотичный стройкаларды эстеп, анан капа болуп, анан бир аз кайгырып, бир жума өзүңө келе албай жүрөсүң да, эгерде сыртка чыгып келсеңчи. Сиздерде ошондой болбойбу? Албетте болот. Кызганасың. Аябай кызганам мен. Аябай намыстанам. Ошол башка өлкөлөрдө болуп аткан системаларды да өзүбүзгө алып келгенге да аракетибизди көрүп атабыз. Мисалга айталы, мынакей курулуш системасы. Курулуш системасы бул өтө татаал система. Бирок ошого карабастан башка өлкөлөрдүн стандарттарын да алып келип өзүбүзгө киргизгенге аракеттерибизди көрүп атабыз. Мисал айталы, мынакей ошол эле алыс кетпейли Ташкент. Ташкент эмне үчүн ошол 9 балдык сейсмологический картада турган Ташкент элүү этаж куруш керек да, бизде болбош керек. Андан тышкары бир кичинекей бир нерсебиз бар. Биз өзүбүздү ушул Кыргызстан жарандары баягы өзүбүз мындай басынтып беребиз да. Бирок басынтпашыбыз керекпиз. Биз наоборот ошого алдыга сүрөп,
мен жеке оюм бири бирибизге жардам берип, кандай бизнесмен болбосун ошого жардам берип, жол жобосун көрсөтүп туура кылсак баардык нерсе болот. Андан тышкары эми Бишкек шаарынын деле строительство баягы темп строительство деп коет. Биздики чачырандуу болуп көп көрүнбөйт. Бирок ошол эле учурда мынакей мен мактанып турчу жерим Ташкент шаары. Ташкент шаарына деле барып келдик. Ошо темп строительствосын көрдүк. Бирок биздикинде темпке алар жете элек. Бизде курулуш системасы, мындайча айтканда, жеке компаниялар аябай өнүккөн. Биз аны менен да мактанышыбыз керекпиз. Бизде чоң компаниялар бар. Ошондой эле баягы окумуш деген техникалары бар компаниялар бар. Анын баарын даңазалап туруп, өзүбүз жардам бербесек, анда башка ким жардам берет? Бизде тилекке каршы ошол жанагы жашылдандыруу, анан кийин мындай благоустройство деген жагы бир аз эмес. Ошол жагы артта калган. Анан кийин мисалы үчүн акыркы жолу жанагы мэрдин берген кыскача интервьюсу болду. 47 гектар. 47 гектар ойлонсоңор кантип парк болсун деген сөзү мен үчүн мындай оор тийди. Бизге деген турак жайга муктаждык бар. Бирок турак жайдан мурун бизге таза абага муктаждык өтө жогору болуш керек. Себеби абасыз биз ашып кетсе бир 5 мүнөт жашашыбыз мүмкүн. Турак жайсыз мен эми бул жерден эми мындай айта кетет элем. Бул жерден эми биздин урматтуу мэрибизди дагы бул нерсе менен мындайча айтканда мындай айткан туура эмес деп ойлойм. Себеби ошол 47 гектар жер бул деген жөн эле ошо баарына жыш турак жай турбайт да. Бул өзүнүн проект застройкасы болот. Ошол жерде нормалар сакталат. Ошол нормалар менен биз чийип беребиз. Ошол жерде бүт зеленый насаждениясы көрсөтүлөт. Ошол жерде жана детский площадкасынан бери көрсөтүлөт. Эми жер суунун баарын эле парк кылып салсак, анда бүгүнкү күндө мынакей хорошо, үчөөбүздүн ушул жерде үчөөбүздө отурганыбыздын үйүбүз бар. Мисалга айталы. Ошол эле мынакей бизди тартып аткан оператордун может үйү жок. Ошол жигит, допустим, кантип үй алат? Үй физически болсо сатып алып, колунда акчасы болсо дагы может сатып ала албай калат. Андан тышкары мынакей дагы айта кетчү нерсе, ошол Бишкек шаарында мынакей Бишкек Сити болобу же кандайдыр бир биз мактана турчу биздин өзүбүздүн комплекстерибиз жок. Кайсы жерде курулуш болсо ошол жерде өнүгүү болот. Бул нерсени биз эч качан унутпашыбыз керекпиз. Кайсы жерде мынакей ошол эле ипподромдун территориясын алалы. Ипподромдун территориясын сыртынан чыгып көрүңүздөрчү. Эмне анын көрбөйсүң? Жер үйлөрү бар, трущобтор бар. Ар кандай мындайча айтканда слои населения. Анын баары өнүгүш керек да. Ошол ипподромдун ортосуна бир чоң здание түшүп, анан бул акырындан жайылып ошол тегерек жет дагы өнүгөт. Ошол жерде жашаган киши дагы мындайча айтканда өзүнүн кийинки перспективасын көрө баштайт. Перспективасын көрүп, ошол үйүмдү сатып, мен башка бирөөгө сатсам, мен башка жерден үй алам деп өзүнүн мындай кыялдарын ачыктай баштайт. Анан бул совсем эле парк кылып салганда эми хорошо, парк кылып салсак да жакшы. Бирок парк кылгандан, мындайча айтканда, мен жеке оюм, баарын эле парк кылбай, муну биз аралаштырып, ошол жерге комплекстер түшүрүп, ошол комплекстердин өзүнүн нормасында көрсөтүлгөн парковый зоналары болуш керек, стоянкалар болуш керек, ошондой эле мындайча айтканда жолдор болуш керек. Мунун баары өнүгүү менен келет. Анан баягы муну дагы биз туура кабыл алышыбыз керекпиз. Негизинен алып келгенде бүгүнкү күндө Бишкек шаары дагы өнүгүш керек. Бишкек шаары эмне үчүн бизде, мисалга айталы, Алматыда бар, Макдональдс жок. Эмне үчүн жок? Вот мисалы айта аласызбы? Эмне үчүн жок? Эмне үчүн Макдональдс бизге келип ушул филиалдарын ачпайт? Эч ким билбейсиздер. Мен айта алам. Себеби биздин население Бишкек шаарыныкы болгон 1 200 000 человек. Калктын саны. Макдональдс рассчитан минимально на 3 миллиона человек. 3 миллион калкы бар шаарларга гана кирет. Себеби Макдональдс менен кошо бир компания менен кошо аркасынан 50 компания келет. 50 компания келип, бирөөсү стаканын берсе, бирөөсү кашыгын берсе, бирөөсү кагазын берсе, ошонун баары биригип келип туруп, бул Макдональдс корпорациясын түзөт. Ошондой эле мынакей бизге Америкада турган самый дешевый, мындайча айтканда, Subway деген компания бизге келбейт. Эмне үчүн? Ошол эле население. Эмне үчүн бүгүнкү күндө АТР деп туруп, ушул Бишкек шаарын чоңойтуп атат? Населениени көбөйтүш керек. Чоң компаниялар биздин рынокко заинтересован болуп, ошол компаниялар биздин калктын санына жараша мындайча рынок ачалам деген нерсе болуш керек. Андан тышкары мынакей мисалга айталы, любой турист болобу же кандайдыр бир бизге келип эс алып кетем деген киши болобу,
Google'га кирет, Бишкек каякта экен. Google'да ачат дагы, человечка пускает. Анан илгерки 2000-жылдары тартылган сүрөттөрдү көрөт да айтат, кой, бияка барбайлы кой депчи. Биз даже ошодон бери которушубуз керекпиз. Ошодон бери биз Google'га кат жазып, биздин Бишкекти кайра тартып кеткиле көчөлөрдү. Биз оңолгонбуз. Жаңыртыш керек. Анан жок, эскини эле кармап отура берем десең, бул болбойт. Биз деген даже жанакы мынакей центрда жайгашкан илгерки Хрущевка деп коебузбу же Сталинка деп коебуз, ошондой үйлөр менен турабыз. А башка жерде ал үйлөр жок да. Туурабы? Ооба. Эң эле советтик кейпи сакталып калган шаарлардын бири. Ошонун баарынан биз арылышыбыз керекпиз. Арылып, жаңы, мындайча айтканда, инфраструктуралык түзүмдү түзүп, жаңы шаарды пайда кылышыбыз керекпиз. Анан баягы көпчүлүгү мени кабыл алат, ушул бузганга эле машакаты, күчү жетет депчи. Анан бир жакшы бир сөз бар. Пока старое не сломаешь, новое не построишь деп. Туурабы? Реновацияга барышыбыз керекпиз. Реновация деген ошол, допустим, 47 гектар жанакы ипподромдун жерин чоң бир корпорация сатып алса жаманбы? Корпорация келет. Аны менен кошо канча деген жумуш орундары келет? Архитекторлордун орундары келет, инженерлер, проектировщиктер, строительдер, ошо компания ошол зданияларды иштеген отельдер. Мунун баарын биз комплексно карашыбыз керекпиз да. Кыскача карасак, жок, бул жерге парк болуш керек. А бүгүнкү күндө мынакей парковый зона деп коебуз, ошол жашынакай турган парктарыбызды карабай атпайбыз биз. Бирок тилекке каршы Бишкек эң кир шаарлардын катарын топ башында турат, анан ошол лидерликти бербей келет да тилекке каршы. Туура. Бул эми башка маселе. Бишкектен тышкары эми сиз мамлекеттик курулуш агенттиги деп атабыз. Региондорду өнүктүрүү боюнча кандай амбициялык пландар же чоң курулуш долбоорлоруңуздар бар? Анан кыска убакытта ишке ашабы? Эми Кудай буйруса, мынакей бүгүнкү күндө биз азыр системаны өзүнүн огуна коюп алсак, ошол системанын аркасынан биз бир объекттин аркасынан жүгүрбөшүбүз керекпиз. Биз ошого жараша система куруп беришибиз керекпиз. Ошол системанын аркасынан чоң мындайча айтканда объектилер курулуш керек. Мисалга айталы, ошол эле генералдык пландарды чийген бизде институт бар. Бүгүнкү күндө институтту мынакей реформа кылып, уже аягына чыгып калдык. Институтту күчтөдүк. Ошонун аркасынан мындайча айтканда жаңы проекттер чийиле баштады. Генералдык пландар чийиле баштады. Ошолорду биз туура жумушун аткарып берсек, любой инвестор келип туруп, ошол документти мен тез арада алып, тез арада курам десең, ошол болуш керек. Мамлекет өзү мындайча айтканда эми өзү баягы улуттук нерседеги мындай чоң объектилерди эле курбаса, а майда объектилерди мунун баарын биз жеке компанияларга беришибиз керекпиз. Анан сиз сурап аткан мынакей чоң объектилердин бири деп атабыз, мынакей Өзгөн шаарынын жанына 500 гектардай жер бар, ошол маселесин чечип атабыз. Ошол жерге жаңы комплекс салалы деген оюбуз бар. Анткени аякта население аябай көп. Жер каралбай калган, кайрак жер. Ошол жерге жаңы комплекс салалы деген оюбуз бар. Эми азыр акырындан иштеп келатабыз. Бирок бүгүнкү күндө эң чоң нерселердин болуу мисалы болуп, бул ушул мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан курулуп аткан социалдык объектилер. Бул республиканын көп ар кайсы жеринде жайгашкан жана мунун саны азыркы учурда биз бир учурда эле 250 объектини бир куруп атабыз. Мунун баары чогултуп келсе чоң комплекс болуп калмак. 250 объект, анын ичинде мектептер, бала бакчалар, таза суу, ушундай баягы нерселер көп. Сиз жогоруда айткандай бир эле объект көп инвестиция менен чогуу, мындай өзүнчө бир кут алып келгендей алып таасир калтырат да. Ошол эле Чолпон атадагы ипподром же болбосо Жалал атадагы Барса академиясы, футболдук талаасы адамдардын кызыгуусун арттырат, туристтер көңүл буруулар болот, иш-чаралар болот, ивенттер болот, анан кийин эң башкысы аймактар каралбай калбай, тескерисинче ошол бир чогуу борбор менен чогуу бирдей өнүксө деген. Эң туура анткени Өзгөн деп атпайсызбы? Өзгөндө мисалы Өзгөндүн мунара бар. Өзгөндүн мунарасына жыл сайын канчалаган жеке ишкерлер өздөрүнүн спонсорлугун көрсөтүп чоң бир концерт кылат да.
Өзгөндүн мунарасын үчүн көргүсү келген инсандар аябай көп да. Бизде мисалы Кыргызстанда тарыхый орундар көп, жайлар бар, бирок аларга баруучу жолдор, аларга кирүүчү баягы орундар тилекке каршы мындай көңүл тоюрлук эмес да. Эми мисал катары айтып кетейин, мынакей эми мурунку бийлик же азыркы бийлик десек туура эмес болуп калат, бирок акты ак, караны кара деп айтышыбыз керекпиз. Бүгүнкү күндө биздин урматтуу президентибиз Саадай Нуркожоевич тарабынан кандай саясат жүргүзүлүп атат? Эми анын баарын атап отурсам азыр убактыбыз жетпейт. Мисалга эле айталычы, ушу 2 шаарыбыз бар. Каралбай калган 2 шаарыбыз бар эле. Эми сиздер баягы жерлер кыдырып көрүп жүрүп атпайсыздарбы? Жалал Абад шаары менен Кара Кол шаары. Жалал Абад мынакей Кара Кол шаарынын айталы 3-4 жыл мурун кандай эле? Азыр кандай? Туурабы? Жолдор салынды, көркүнө чыкты. Ошол жактагы мынакей сатыкка чыккан үйлөр мындайча айтканда күндөн күнгө кымбаттап атат. Туристический центр болду. Туурабы? Андан тышкары мынакей Жалал Абад шаарына мынакей мен акыркы жолу барганда, вот баягы Баткен окуясы болгондо ошол жака барып келгем. Ошол жактан өтүп бир күн жүргөм. Эми совсем башкача болчу. Азыркы күндө кандай? Совсем башкача. Жолдор кеңейген. Бүт инфраструктуралык объектилер жаңыдан курулуп, мындайча айтканда өзүнүн көркүнө чыга баштады. Жана ошондой эле биздин боордош мындайча айтканда өзбек, казак туугандарыбыз жете албай жүргөн Барселона академиясы ошол жака ачылды. Бул мындайча айтканда Жалал Абад баягы илгерки сөз бар эле го, Жалал Абад жаштардын шаары деп. Эми действительно жаштардын шаары болду. Эми мындай нерселерди айтып отурсак эми көп. Мисалга айталы мынакей Баткен облусу боюнча. Баткен облусуна азыр кирсең совсем тааныбайсың азыр. Мурунку Баткен жок. Ошол эле Ак Сай, Капчыгай, Көк Таш, жанакы айылдар, кыйрап калган айылдар. Азыр айылдардын ичине кирсең, ал өзүнчө бир шаарчалар. Мунун баары ошол биздин мамлекет башчыбыздын кылып аткан саясаты. Ошол киши бизге отуруп алып туруп, муну мындай кыласың, тигиндей кыласың деп туруп, бизге көрсөтүп берип, ошол бизге мындайча айтканда жумушубузду алдыга жылдырып берип аткан себептердин бири болуп эсептелинет. Муну дагы биз айта кетишибиз керекпиз. Мурун мынакей мен өзүм милиция катары 2020 жылы мен ушул башкармалыктын орун басары катары айлыгым 30 000 сомго жакын акча болчу. Азыркы күндө ошол кызматта отурган мындайча айтканда кызматкердин айлык маянасы азыр калп айтпасам 70-80 000 сом. Эми бул дагы өзгөрүш да. Эми баарын эле баягы одномоментно баарын эле сразу өзгөртүүгө эми эч кимдин кудурети жетпейт. Москва бир күндө куралган эмес, Туура айтасыз. Ошол себептен мунун баарын даңазалап, ошонун баарын туура кабыл алышыбыз керекпиз. Мындайча айтканда баягы кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Бир туугандай болуп, жамандыгын жашырып, жакшысын даңазалап ошентип турсак, биздин мамлекетибиз дагы алдыга чоң жетишкендикке жетишет деп мен ишендире алам да. Ошондой эле мынакей бүгүнкү күндө иштеп аткан кызматкерлер жөнүндө айта кетсек, бүгүнкү күндө мынакей мен өзүмдүн командамды толук алып келип ушу мамлекеттик курулуш агенттигинде иштеп атам. Мага эч ким тоскоолдук кылбайт. Бирөөнү бияка назначение кыл же бирөөнү тияктан жумуштан ал деген эч ким жок. Эч ким айтпайт. Мен өзүм керт баш менен ошол кадрларды алып келдим, мен ошого жооп берем, жоопкерчиликтүү болом жана жооп берем. Биз ошону туура кабыл алып, ошондой нерсени биз жумушту алып кетсек, анда өнүгүү болот. Туура. Мекен мага эмне кылып берди эмес, мен мекен үчүн эмне кыла алам деп, ар бир адам жок дегенде көчөдөгү таштандыны туура жака ыргыта кетсе, кетип бара жатканда же болбосо, эми албетте маселе бар. Жок эмес, баары идеалдуу эмес. Аябай өнүгүп кетип жаткан деген нерсе бар. Ошого кадам таштап атабыз. Саясатка кирип кете турган болсок, урмат экөөбүздүн тилекке каршы жүзүбүздөгү жылмаюубуз кетип калчудай. Программабыздын максаты болсо бизде бактылуу балалык, аң сезимдүү ата эне. Анан Нурдан мырза кандай ата болду экен деген сөз мага аябай кызык болуп атат. Үйдө ушинтип элдин көйгөйүн көтөрүп жүрө берип, балдарыңыздын көйгөйүн көтөрө турган ата калбай калабы деген ой. Эми балдарга дагы өзүнүн тийиштүү, менин жеке оюм, өзүнүн тийиштүү мамилеси болуш керек. Кызга башкача мамиле кылыш керек, кыз балага, эркек балага башкача мамиле кылыш керек. Тарбия бергенде дагы
кызга тарбияны көбүнчө апасы тарбия бериш керек. Эркек балага болсо баягы атасы тарбия бериш керек. Ошол жашоодо мындайча айтканда жашоого туруштук бере алган тарбияны бериш керек. Эми ал тарбияны да биз бергенге аракетибизди көрөбүз. Бирок тилекке каршы көп баягы убактында ошо жумушта болуп калгандыктан көбүнчөсүн ушул апасы тарбияны берет. Апасы эртең менен мектепке таштайт, балалар акчага таштайт. Кечинде ошол жактан экөөнү алып келет, үйгө киргизет, жуунтат, тазалантат, тамагын берет. Биз болсо Алардын жашоосунда мен азыраак катышып атам. кечинде барып эле мындайча айтканда жатып калдым. Алардын жашоосунда азыраак катышып атам деп өзүңүзгө нааразы болбойсузбу? Наразы болосуң, конечно, но бирок бир нерсени айта кетиш керек. Мен өзүмдүн кызматым менен, өзүмдүн жумушум менен ошо бала чагама, балдарыма татыктуу мекенди тыштап кетсем, ошол мекенде жер карабай, тике карап жүрсө, бул мага чоң жетишкендиктердин бири болот. Жана ошондой эле кийин ушу менин балдарым, менин атам момундай киши болгон деп сыймыктана турган балдар болсо, мен ошол жетишкендигиме жетишет деп ойлойм. Эми тарбияны эркек балага мен ата катары тарбия беришим керекмин, бирок тарбиянын көбүнчөсүн эркек балага көчө берет. Көчө тарбия бериш керек. Биз деле эми мындайча айтканда көчөдө чоңойдук да. Мектепте урушуп, согушуп, анан ошо тарбияны алып, анан бүгүнкү күндө жетишкендикке жетишип атабыз. Ошондой эле эркек бала көчөдөн тарбияны көбүрөөк алыш керек. Көчөдөн түшүнөт. Ошол жактан урушат, таяк жейт, жоготот, алдыртат, кайралат. Ошонун аркасы менен мындайча айтканда тарбия алып, өзү мындай бойго жеткенде өзүнө туруштук бере алган, бирөөгө туруштук бере алган, өзүнүн нанын талашып жей тура алган инсан болсо, анда бул дүйнөдөн мындайча айтканда жетишкендикке жетишип, кандай болсо дагы, кандай жумушта иштебесе дагы өзүнүн нанын таап жеген инсан катары табылса деп мен туура көрөм. Дал ушундай ой менен биз эфирибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Ооба, бул бүгүнкү программанын негизги максаты, биз жогоруда айтып өттүк эле, инсан катары Нурдан мырзаны ачкыбыз келди деп. Бирок сиз кайсыл жагынан кабыл аласыз, кандай жагынан түшүнө аласыз, ал сизге байланыштуу. Бирок сиздин ой пикириңиз биз үчүн өтө маанилүү экендигин эч убакта унутпаңыз. Ой пикириңизди калтырыңыз, комментарий жазыңыз. Биз сиздер менен болгонубузга кубанычтабыз. Убакыт бөлүп келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат, Нурдан мырза. Көрүп аткан биздин көрөрмандарыбызга ыраазычылык. Андан тышкары бизди жактырып, анан коңгуроonu басып койгонду унутпаңыздар. Жаңы чыгарылыштар сиздерди күтөт. Көрүшкөнчө.